Өткөн аптада 136 кыргызстандык миграциялык мыйзамдарды сактабаган үчүн Орусиядан чыгарылды. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Кубандык Акматбеков кабарлады. Ал Сахаров айылындагы убактылуу кармоочу жайында ушундай эле негизде 100 кыргызстандык кармалып турганын кошумчалады. Буга чейин Сахаров айылындагы чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоочу жайда кыргызстандыктар узагыраак кармалып жатат деген маалымат чыккан. Биз жума сайын барып кимдер эмне себептен кармалганын тактап турабыз. Андай маалымат туура эмес экенин көрдүк. Ал жерде дайыма эле 100 Кыргызстандын жараны болот, кээде азаят, кээде көбөйөт. Биз барып кеткенден кийин же өздөрүнүн пландуу иштериби кыска убакыттын ичинде убактысы келген 136 адамды өлкөдөн чыгарыптыр. Бул күнүмдүк болуп жаткан жараян. Азыркы учурда дагы 100гө чукул кыргызстандык ошол жайда жатат, деди миграция өкүлчүлүгүнүн жетекчиси. Акматбеков кыргызстандык мигранттардын арасында Орусияда 6 айлап 1 жылдап документтерин толтурбай, каттоого турбай жүргөндөр бар экенин кошумчалады. Социалдык тармактарда Орусияда бир жумада эле кеминде 140 киши депортация болгонун, 60 жаран Москвадагы кафелердин биринде ооз ачып жаткан учурда кармалган жазышкан. Соңку жылы Орусияда миграцияга байланыштуу бир катар жаңы талаптар кирди. Бул өлкөгө 2021 жылдын аягына чейин келген чет элдиктер, анын ичинде кыргыз жарандары 2023 жылдын 10 январына чейин медициналык короодон өтүп, бармак изин каттатып сүрөткө түшүшү керек болгон. Бул үчүн Москвадагы жарандар шаардан 70 чакырым алыстыктагы Сахаровдогу көп функционалдуу миграциялык борборго барып, узун кезек күтүшкөнүн айтып нааразы болушкан. Былтыр Сахаровдогу борбор аркылуу 2000ден ашуун кыргызстандык Орусиядан чыгарылган. Израилдин полициясы Иерусалимдеги Аляска мечитинин жанында мусулман зыяратчылар менен кагылыша кетти. Рейсер агенттигинин жазганына караганда, окуя тартип коргоочулар жөөттөргө комплекске кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүүгө аракеттенгенде болгон. Полициянын маалыматына ылайык, эртең менен таң эрте алар мечит жайгашкан дөңсөдө рейд жүргүзгөн жана анын алдында ал жерге бир нече палестиналык намаздан кийин бекинип алып, баррикада түзгөн. 350 киши кармалып, ондогону жаракат алганы кабарланды. Полициянын тараптын айтымында полиция кулак тундурган граната, желем ок колдонгон жана кагылышта 14 киши жабыркады. Жооп катары Газа секторунан Израиль тарапка ракета атылса, Израиль авиацияны колдонду. Израиль армиясы 5 ракетаны атып түшүргөн билдирди. Аларды ким атканы белгисиз. Бирок Израиль тараптын болжолу менен аткылоонун артында радикал Хамас уюму турат. Уюмдун жетекчисинин орун басары мусулмандардын ыйык жайларына кол салуу олуттуу кесепеттерге алып келерин эскертти. Израилдин полиция кызматкерлери мечиттегилер аларга таш ыргытканын, бир тартип коргоочу жарадар болгонун айтышууда. Дагы бир видеодо алар палестиналыктарды союл менен сабап жатканын көрүүгө болот. Мусулмандар да жөөттөр да ыйык деп эсептеген Аляска мечитинин аймагында кагылышуулар утур болуп келет. Мусулмандардын ыйык ороз айы менен катар шершембиде жөөттөрдүн Песах майрамы болууда. Чыгыш Иерусалимде жайгашкан Алякса мечитинин айлана тегереги 1967 жылдагы согуштан кийин Израилдин көзөмөлүнө өткөн. Палестиналыктар бул аймакты болочоктогу мамлекеттин бир бөлүгү катары санашат. Биздин каналга катталып, комментарий жазууну жана видеону бөлүшүүнү унутпаңыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7